Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Өзүңүздөр билгендей билесиздер, бизди Комфорт Плюс пакетибиз. Көкбөрүчүлөргө сертификат бергенбиз. Ушул жакка алар дагы бир намаз окуп кетишсин, ынтымактуу болуп кетсин деп жети областынан чакырып. Анан кийин алар сурап атат, кандай пакет менен. Бизде эң жакшы пакетибиз бар, Комфорт Плюс пакет. Ошол Комфорт Плюстун пакетинин өзгөчөлүгү бул жакын гостиница, жаңы гостиница, шведский стол. Андан тышкары дагы бир өзгөчөлүгү ушул поезд туугандар. Азыр биз ушул станцияда турабыз. Bunun 7 saat, 8 saat avtobus менен барат элек, чарчап калат эле умурада. Жол жүргөндөн кийин чарчайсың да. Эң алгачкы биринчи умура бул башкача умура. Чарчап калат, барып гостиницага жайгаш керек, түндө чыгат, таң атканча умура болот эле. Азыр Аллага шүгүр мынакей чыгып атабыз. 2 saat, 2 saat 15 мүнөттө жетип калабыз. Ичи салкын, кенен. Андан кийин ошол жактан намаз окуй турган жайлар бар, намаз окуза болот. Азыр Мединадан Меккеге ылдам поезд менен, скоростной поезд менен кетип атабыз. Ылдам поезд кандай экен? Шарттары, условиялары? Шарттары эң сонун, биринчи жолу турганга бир кызык болуп баратабыз иншалла. Бул ылдам поезд аябай жакшы экен. Мединадан Меккеге уже кетип болуп атат, ылдам менен жетип калдык. Отургучтары кенен экен. Буту колуң талбайт экен. Жакшы экен. Ассаламу алейкум. Ылдам поезд жөнүндө айтсак, ошо негизи жашоомдо биринчи жолу поездго отуруп атам. Андан жакшы. Бүт условиясы бар. Ушундай намаз окуп, ичинде тамактансак болот. Ошондой эле отургучтары кенен жана жайлуу. Ылдам поездго жашоомдо биринчи жолу отурушум. Условиялар жакшы экен. Сиденьялар жакшы, отургучтар. Намаз окуй турган жери бар экен. Окуса болот экен ичинде. Mına men aldındamın. Senin hiçbir şerigin yok. Bardıq buyruklarını atkaruğa dayarmın. O Allah'ım. Korkboğun yürekten sakta. Koyboğun nafsiden sakta. Kabul bolmay kalgan dualardan sakta.